Assalamu alaikum, урматтуу достор. Биз мини гэсти кантип курабыз? Андыктан тоодон агып түшкөн сууну атайын тосмодо, чтобы белгилүү өлчөмдө биз атайын каналга буруп алабыз. Мында көрүп атасыздарбы? Жогору жак, сол жакка суу кетип атат. А бул болсо ашкан суу. А бул болсо жанагы ошол каналга бурулган суу, ошол каналга кетет. Ашкан суу бер жака агымы менен кайра өзүнүн нугу менен кетет. Бул жерде 3,5-4 кубка чейинки суу кетип жатат, бөлүнүп жатат каналга. Анан канал менен суу агып келет дагы. Бул экинчи тосмого келет. Экинчи тосмого келгенден кийин, мына экинчи тосмо, бунун ичинде баягы суу немеге ылдый жакта 200-300 метр ылдыйчта жайгашкан гэске кетет. А мына жерде болсо ашкан суулар агып түшүп кетет. Бул ашкан суулар ошол каналдын экинчи жанагы тосмодогу тосулган суу. А мына болсо ушул тосмодогу тосулган суу ушунун ичинен турбага түшөт. Мында миңдик турба деп коет. Ушул миңдик турба аркылуу ылдый көздөп 200-300 метр ылдый көздөп суу давление кылып берет да гэскечи. Давлениясыз гэсте ток пайда болбойт. Көмүлгөн миңдик турбанын оң жагында турбага батпай калган ашыкча суу. Миңдик турбадан түшкөн суу экиге бөлүнөт. Башкача айтканда жарым метрлик турбаларга. А мына жерде болсо ошол жарым метрлик турбага турба келип параны айландырат. Айландыргандан кийин мына через редуктор кардан деп коебу, ошол немен айландырат да, генераторду айландырат. Мында генератор көк түстөгү. Көк түстөгү генератор бул ток бөлүп берип чыгарат. Эки генератор биригип 10 мегаваттан ашык ток бөлүп берет. Минигестен иштелип чыккан суу ичмек суу катары дагы ошондой эле суат иштерине дагы колдонулат. Ал эми минигес иштеп берип пайда алган ток бир гана эл үчүн кызмат кылбастан, ошондой эле электронный валютаны пайда алган майнингдер үчүн дагы кызмат кылат.